Кыргыз элинин тарыхында жалпы журтубуз бир максатка биригип, өзүнүн эркин экенин, эркиндик каны менен кошо айланып, жаны менен бирге жашаган эл экенин көрсөткөн күн бул 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик революция күнү. Ушул күнү тарыхый бурулуш болуп, Кыргызстан туңгуюкка бараткан жолдон чыгып, жаркын келечекке багыт алган. Адилеттикти туу туткан, чөгөлүп жашоого чыдабаган, кландык жана үй бүлөлүк бийликти кабыл албай турган эл экенин далилдеген. Апрель революциясы эмне үчүн келип чыккан? Эркиндик үчүн күрөш 2002-жылы Аксыда башталып, ал 2005-жылдын 24-мартындагы биринчи элдик революция менен аяктаган. Бирок биринчи революциянын жемиштери уурдалып, идеалдары ишке ашпай калган. Курманбек Бакиев биринчи үй бүлөлүк башкаруунун кесепеттерин жоюп, элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылам деген убадаларын, бийлигин бекемдер замат унуткан. Мурда Кыргызстандын кирешелүү жерлеринин көбү Акаевтердин колунда болсо, алар эселенип Бакиевтердин, анын айланасындагы эл аралык аферисттердин колдоруна өтүп кеткен болчу. Соцфондудагы каражаттарды, сырттан келген кредиттерди, гранттарды каалагандай жумшаганга өтүшкөн. Ошол кездеги президент Бакиев баласы Максимди президенттикке даярдоого киришкен. Алардын кызыкчылыгы үчүн электр энергиясынын баалары, уюлдук телефондук сүйлөшүүлөрдүн акылары бир нече эсе кымбаттатылган эле. Үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан саясатчыларды жана журналисттерди өлтүрүү, сабоо, аеосуз куугунтуктап чет өлкөлөргө кетирүү күчөгөн. Бул жасагандары жерлерде элдин нааразычылыктарын күчөтүп, акыры 2010-жылдын апрелиндеги социалдык жарылууга алып келген. Бирок үй бүлөлүк башкарууну кулатуу оңой болгон жок. 2010-жылдын 7-апрелиндеги Ала Той антындагы трагедиялуу окуялар эч качан унутулбайт. Мекендин эртең үчүн өлүмгө кайыл болгон 88 адам окко учуп, жүздөгөн адамдар жараат алган. Бакиевдик үй бүлөлүк клан элди каалагандай калчап, мамлекетти каалагандай талаптоношуп, өлкөдө саясий репрессиялык жол менен саясий лидерлерди жана ошондой эле акыйкатты истеген журналисттерди куугунтукка алып, 30га жакынын өлтүрүшүп, калгандары өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз болушкан. Аны сас келгенсип, өлкөдө расмий жол менен президенттик кеңеш деген нерсени ойлоп табышып, ал кеңеш аркылуу бийликти, президенттик бийликти ошол аркылуу расмий түрдө берүүгө аракет кылышкан. 7-апрелдеги болгон окуя гана бул карасанатайлык ойго тоскоолдук кылып ишке ашырбай калды. 7-апрелдеги окуя өлкөнү, элди демократиялык жол менен өнүгүүгө, эркин дем алууга жана ошондой эле каалаган оюңду чындыкты айтканга мүмкүнчүлүк берди. Бул окуянын саясий жана тарыхый мааниси чоң. Президент Сооронбай Жээнбеков апрель революциясынын 10 жылдыгына карата кайрылуусунда жыл өткөн сайын бул тарыхый бурулуштун баасы, калтырган сабагы даана билинип жатканын айтты. Адилетсиз бийликке каршы туруп, атылган октон жалтанбаган каармандарыбыз өз өмүрлөрүн Кыргызстандын келечегине арнашты. Бул күн биз үчүн ыйык. Шейит кеткендердин умтулган тилектери, алардын бизге калтырган осуяты. Элибиздин азаттык сезимин, эркиндик духун көрсөткөн күн 7-апрель жыл сайын салтанаттуу белгиле турган дата. Апрель революциясынын идеяларын турмушка ашыруу дайыма күн тартибинде турган милдет. Биз бул окуялардан терең сабак алып, элдин эркине каршы келген чечимдерге эч качан жол бербейбиз. Бул күн криминалдык, кландык, үй бүлөлүк башкарууну жеңип чыккан күн катары бааланат. Канча мезгил алмашса да, апрель революциясынын баатырларынын эрдигинин мааниси арта берет. Анткени 7-апрелсиз азыркы Кыргызстанды элестетүүгө болбойт. Мындан ары үй бүлөлүк бийликти же авторитардык башкарууну кайра алып келүүгө мүмкүн эмес. Апрель революциясы мамлекетибиздин башкаруу системасын өзгөртүүгө түрткү болду. Парламенттик демократияны орнотуу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул иш аракеттерди мындан ары да бекемдейбиз. Сөз эркиндигинин мааниси артты. Жарандык коомдун мамлекеттик турмуштагы ролу жогорулады.
Бирок тилекке каршы революциянын максаттары, талаптары ишке толук ашпай калган. Аларды азыр жүрүп жаткан реформалардын артыкчылыктуу багыттары катары аныктап, турмушка ашырууну көздөп жатабыз. Азыркы кезде парламенттеги айрым эл өкүлдөрү референдум жолу менен баш мыйзамга президенттик же парламенттик башкаруу формасын тандоо маселесин коюу керек деп мыйзам долбоорун демилгелеп чыгууда. Президент Сооронбай Жээнбеков ар дайым парламенттик башкарууну жактаганын, ушул жолдон чыкпай турганын, Кыргызстанда парламенттик демократияны орнотууну көздөгөнүн айтып келген. Мамлекет башчысы республикада авторитаризмдин потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жоюш керек деп эсептейт. Саясий чоң жылыштар жасалды. Революциялык жылыштар. Анткени коомдук түзүм, мамлекеттик түзүм өзгөрдү. Мамлекеттик ички режим өзгөрдү. Демократиялык дух, демократиялык баалуулуктар кайтарылып келди. Мунун көрсөткүчү эмне? Мынакей 10 жыл ичинде биз 6 жолу жалпы элдик добуш бердик. 2 жолу президент шайлап, президент шайлоо менен алмашты. 2 жолу парламентти шайладык. 2 жолу референдум өттү. Мына ушунун өзү ошо революция негизинен саясий максаттары ишке ашканын, саясий максаттары негизинен баягы туура жолго багытталып калганынын эле далили да. Анан бул 10 жылда ошо революциянын аркасы менен эл өзгөрдү. Элдин психологиясы өзгөрдү. Азыр мына ошол эле 8-9 жылдагыдай болуп, элди жана Бакиевдер ноктолоп, чынжырлап, байлап калып кул кылабыз дегендей аракет азыр өтпөйт. Анткени коом өзгөрүп кетти. Ошо менен катар революциянын аркасы менен мынакей ошол эле энергетика тармагы, ошол эле телеком сыяктуу, мегаком сыяктуу 40тан ашык менчиктелип баягы Бакиевдер тартып алган мүлктөр улутташтырылды, кайра мамлекетке кайрылды. Революциянын 10 жылдыгын белгилеп атканда биз ушул сабакты эске алышыбыз керек да, биздин коомдо бийликти авторитардык же диктатуралык нукка бурам деп, бийликти жеке бийлеп, жеке башкарып, бир топтун же болсо жеке үй бүлөнүн кызыкчылыгына багындырабыз деген аракет өтпөйт. Мына мунун өзү биздин ушу кыска тарыхыбыз менен далилденип турат да. Кыргызстан 2010-жылы өз өнүгүү жолун тандаган. Бүгүн бүткүл дүйнө элдери сыяктуу кыйын кезеңди баштан кечирип жаткан мезгил. Учурда баарыбыз, мамлекеттик бийлик, жалпы коом, ар бирибиз коронавирус илдети менен күрөшүүдө чоң сыноого кабылдык. Өз өмүрүндө болгон коркунучка карабай, күнү-түнү иштеп жаткан дарыгерлерибизге элибиздин атынан дагы бир ирет терең ыраазычылык билдирем. Дарыгерлерибиздин эмгегин жогору баалап, укук коргоо органдары ишин колдоого милдеттүүбүз. Мындан да оор кыйынчылыктарды биримдикте бири-бирибизди колдогон тилектештик менен жеңип келгенбиз. Бул келген сыноодо элибизди чыйралтты, ынтымагын бекемдеди. Буюрса, Кудайдын колдоосу менен азыркы кырдаалдан да чыгабыз. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде амандык болсун. Элдик революциянын 10 жылдыгына карата бир нече иш-чаралар белгиленген эле. Адамзатты каптап келген илдеттин кесепетинен улам жалпы элдик иш-чаралар өткөрүлбөй калды. Мамлекет башчысы 7 апрелде Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде апрель революциясынын баатырларын эскерүү мемориалына гүл койду. Ал жерде Куран окутулду. Жаңы курулган Таазим тарыхый мемориалдык музейин көрүп чыкты. Андан кийин Борбордук Ала Тоо аянтындагы 2002 жылдын Аксы окуясында жана 2010 жылдын Апрель революциясында эл эркиндиги үчүн курман болгондорго арналган эстелик монументине гүл койду. Мындан туура 10 жыл мурда өлкөбүздө улуттук кайра жаралууга жол ачылган. Учурда дагы да көп милдеттер аткарыла элек. Биздин максатыбыз өнүгүү жолунан тайбай, Кыргызстанды жашоого жана иштөөгө ыңгайлуу өлкөгө айландыруу, эркин, укуктук жана күчтүү мамлекет кылуу.